Assalamu алейкум, урматтуу көкбөрү көрөрмандары. Сиздер менен кайрадан Көкбөрү каналы. Акыркы жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Бул чыгарылышта легендарлуу улакчы быйылкы сезондо чоң оюндардан алыстап кеткен Улан Насакеев алдыдагы дүйнө чемпионатында кайсы клубда ойнойт? Казакстандан кайсы клубтар келет? Жана Көкбөрүдө кандай жаңы эрежелер кирди? Бул берүүдө айтып беребиз. Андыктан биз менен бирге болуп, видеону аягына чейин көрүңүз. Улан Насакеев алдыдагы Мелдеште Талас облусунун Ийгилик командасы үчүн оюн көрсөтөт. Белгилей кетсек, Ийгилик бул турнирде Кыргызстандын атынан дүйнө чемпионатына катышат. 35 жаштагы Улан агабыз 20 жылдан бери чоң улактарда катышып келет. Өз учурунда Бөрүлүү командасы менен чоң ийгиликтерди жараткан. Сарыөзөн командасы үчүн мыкты оюндарды көрсөтүп, 2022 жылы Достук үчүн дагы оюн көрсөткөн. Эми Ийгилик командасы үчүн кандай оюн көрсөтө алат? Ой пикир калтырыңыздар. Сиздердин өтүнүчүңүздөр боюнча акциянын мөөнөтүн узарттык. Саймадан үйдөгү интернет менен телевидениеге 55% арзандатуу. Болгону 580 сомго жогорку ылдамдыктагы интернет, 200дөн ашуун телеканал, кинотеатрларды көрүү мүмкүндүгү жана берекке приставка берилет. Ылдамда тезирээк өтүнмө калтыр. Сайма бүйбүз толугу менен кошул. Казакстандын Көкпар Федерациясы Кыргызстанга расмий кат жөнөтүп, анда Казакстандан кайсы командалар алдыдагы Мелдешке катышарын айтты. Астана командасы дүйнө кубогуна катышса, Караганда, Жетису, Шымкент жана Түркестан клубтары Кыргызстандын 4 командасы менен ойнойт. Ошондой эле Көкбөрүнүн эрежелерине дагы өзгөрүү киргенин башкы калыс Рамис Жайлымышев айтты. Ал калыстардын саны канчага өзгөргөнүн, ойунун убактысы канчага кыскарганын жана булеттер сериясы тууралуу мындай пикирди айтты. Жаңы эрежелер боюнча буга чейин оюнду көзөмөлдөө боюнча ортодогу бир арбитр жана 2 каптал калысы көзөмөлдөп келген. Азыркы жаңы эреже боюнча оюнду 5 калыс көзөмөлдөйт. Ортодогу арбитр 2 каптал калысы жана 2 офсайдтык калыс болуп бөлүндү. 5 калыс оюнду көзөмөлдөйт жана ошондой эле буга чейин 20 минутадан 3 тайм болсо, азыркы жаңы эреже боюнча 15 минутадан 3 тайм кылып чечилип кабыл алынды. Жана ошондой эле ар бир турнир өткөн сайын ошол оюндун кызуу жүргөнүнө байланыштуу ар бир эрежени өзгөртүүгө толуктоолор кириш керек болуп жатат. Ошону азыр булеттер системасында чоң өзгөртүүлөр кирди да. Ошонун баардыгы такталып, жазылып, эрежеге өзгөртүүлөр киргизилип жатат. Булеттер системасы кандай өзгөрүү? Булеттер системасында деген мурдагыдай эле өзгөрүүлөр аттан чаап баратканда булет салынганда улак тайгазанга түшкөндөн кийинки болсо оюн талаасынан чыгып кеткенге чейин оюнчу ат үстүндө болуш керек. Жана ошондой эле инерцияны бузбоо. Андан кийинки ортодогу арбитрды ошол жана казанда турган калыс ошол салым салындыбы, салынган жок, ошол калыс чечет да. Мурункусунда болсо арбитр чечип эме кылган болчу. Азыркысында болсо ошол такталып, ана жазылды да. Ал эми Мелдештин байге фонду тууралуу Көкбөрү Федерациясынын президенти Талас Бегелиев буларга токтолду. Призовой фонд боюнча азыр спонсорлор менен келишимдер дагы түзүлүп атат. Толук призовой фондду азыр так маалымат бере албайбыз, бирок ошо 5 миллиондон өйдө каралып атат. Призовой фонд азыр спонсорлор менен келишимдер аягына чейин түзүлүп бүтө элек. Бүткөндөн кийин жакын арада толук маалымат беребиз. Урматтуу көрөрмандар, 5 миллион сом азбы же көппү? Ой пикир калтырыңыздар. Анан албетте каналга жазылып, видеого лайк коюуну унутпаңыздар. Кызыктын бардыгы алдыда.